Туугандар, бүгүнкү тема реле. Реле деген эмне? Реле бул электрондук кнопка. Көрүп турганыңардай, мына көп реле, бул эми реленин бардыгы кандай гана болбосун, көрүнүшү, кызматы бирдей. Токтун жардамы менен кошула турган кнопка. Обычный биздин баягы үйдө светти өчүрүп жаккан кнопка бул механический кнопка болсо, а реле болсо электронный кнопка болуп аталат. Бул реленин ички көрүнүшү туугандар. Бул реледе байкап турсаңар, мынакей ортодо темирге отмотка оролгон, отмотканын эки зымдын башы. Эгер плюс-минус бере турган болсок, бул жерде чыңалуунун эсебинен бул темир магнитке айланат. Магнитке айланган мезгилде бул темир ошонтон өзүнө тартат. Тарткан мезгилде эки силовой контактты бири-бирине кошот. Мындай айтканда, келип аткан токту экинчи контакттан өткөрүп берет. Бул жакта буюм иштейт. Ошол токтун жардамы менен бир контакт токтун жардамы менен магнит создавать этип, ошол магнит жардамы менен бул контактты кошконубуздун эсебинен бул электрондук кнопка деп аталат. Реленин кызматы, реле көрүп турганыңардай мен схема чыгып койдум. Бул жерде туугандар, биздин салондогу именно фараны жаккан кнопка аябай кичинекей, анын тогу өткөрүп берүүсү 1 ампер. Эгер мына ушул 1 ампер токту биз без реле туура алып келип лампочкага улай турган болсок, лампочканын ваты 55 ватт, амперге чакканда 20 ампер талап кылат. Демек бул 20 ампер токко бул кнопка көтөрө албай ээрип кетет. Мына ушул кнопка релени башкарганга күчү жетет. Ошондуктан ортого реле монтаж кылабыз. Реленин максаты эки электрондук магнит менен электромагнит создавать этип 30 менен 87 контагын кошуп берүү. Демек биз силовой токту аккумулятордон 20 ампер менен 30 контактка силовой питание алып келебиз. Жана 87ден силовой чатыран контактты лампочкага беребиз. Жана электромагнит создавать ете турган эки контагыбыздын бирөөсүн плюска кошуп, экинчисин биздин кнопкабызды массаны алып келип уласак, качан кнопканы кошкондо бул жерде масса келет, бул жакта плюс турат. Демек 30дагы токтун 87ге жылдырат. Кнопка ошол мезгилде бир гана релени башкарат. Реле силовой токту аккумуляторга, биздин лампочкабызга өткөрүп берет. Мына ушул жерде реле команданы алып, силовой токту өткөрүп, ортодо кнопканы страховка кылып атат. Экинчиден, бул кнопка гитаранын орточо баасы 1000 сом же 2000 сом турат. Ал эми бул реленин баасы болсо 100 сом, 200 сом турат. Ремонт маселесинде дагы реле колдонгон аябай ыңгайлуу. Релени распиновкаларын кандай тааныйбыз? Ар бир реледе өзүнө номер болот. Өзү реле негизи эки эле түрү бар. Бир положение реле жана эки положение реле болуп аталат. Бул өйдөдө турганы, бул ички көрүнүшү. Бул жерде байкасаңыздар, силовой эки контакт бар, 30 жана 87 контакт бар. Бул көрүнүш электромагниттин схемасы. Бул жагында бир контагы, экинчи контагы плюс-минус бергенде электромагнит пайда болот жана бул контактты өзүнө тартат. Тартканда контакт кошулат. Эми ушул эле көрүнүштүн экинчи көрүнүшү силовой контакт 30, 87, качан өчүк мезгилде 87 ага тийип турат. Демек ток мындай келет. Реле өчүк мезгилде 87 адан чыгып турат. Реле кошкондо ушундан үзүлүп 87ге тиет. Качан реле 85-86га питание бергенде магнитке айланат, ортосу тартат, бул контактка тиет. Ал эми реленин сырткы көрүнүшү боюнча мындай жайгашкан болот. Бир положение реле 4 контакты болот дагы 30 кирүүчү, 87 чыгуучу болот. Ал эми магнитти башкаруучу контакттары 85 жана 86 болот. Магнит башкаруучу контакттары бири-бирине параллельно турат дагы, силовой контакттары Т-образный болот бири-бирине. Бул жерде ошол эле релебизге окшош болот дагы. Экинчи положениясы силовой контакт 3 контакт болот, управление 85-86. 30 контакттан берген питание 87 Адан чыгып турат. Качан релени плюс-минус берип кошкондо бул мындан ажырап бул контактка кошулат. Бул негизи релелердин сырткы көрүнүшү, размери боюнча квадрат, узкий болушу мүмкүн, бирок бул номерлери боюнча бардык эле релелер мына ушундай номерде кездешет. Ички көрүнүшү боюнча
Бул ички иштеш принцип чийүүсү атак ал контакттары аркылуу жайгашышы мүмкүн, бирок иштеш тартиби ушу 30дан келет, 87ден чыгат. Бул жакта дагы ушундай. Иштеш системасы мына ушундай. Туугандар, реле машинанын кайсыл жеринде жайгашкан? Реле машинанын предохранитель кайсыл жерде турган болсо, ошонун жанына жайгашат. Демек, азыр биз Honda Fit'in предохранитель кайсыл жеринде турат толук көрсөтөбүз. Бул жерде байкасаңар Honda Fit предохранитель схема деп издейбиз. Ичине киргенде сайттар, эң биринчи Honda Fit жаз 2001ден 2007ге чейин сайттын ичине киргенибизде машинаны көрсөтөт, салондогу отсекти көрсөтөт. Эми караңыздар, өзү көрүнүшүн көрсөтөт дагы, ар бирине номер берет. Мына биринчиде байкасаңар только предохранительдерге берет. Анан экинчи көрүнүшүндө релелерге берет. Мисалы мынакей, биринчи көрүнүшүндө бизге бул биринчи бетти көрсөткөн болсо, экинчи көрүнүшүндө бизге релелер көрсөттү. Бул ошол предохранительдин аркаңкы бөлүгү болот дагы, ар бирине номер берди. Мисалы бул жерде мынакей 28, 29, 30, 31 турган бардыгы релелер. Эми ошонун бир аз астына түшкөндө мынакей номер 33 канакей, мынакей 33. Противотуманный фараныкы экен, 32 болсо бул жерде 32 главный реле номер 1, 34 реле электродвигатель вентилятор отопителя. Ушинтип ар бирине мүнөздөмө берилет. Эми дагы да ылдыйга түшө турган болсок, моторный отсеги чыгат. Моторный отсек мындай болуп капкага ачылат, ичинде мындай турат жана биринчи предохранитель түшүндүрөт дагы. Ылдыйраак түшкөндө реле жөнүндө түшүндүрмө берет. Мынакей байкап турсаңар, ар бир релеге мындай цифра коет. Мына ошол цифра менен ылдыйга түшкөндө номер биринчи реле фара, номер экинчи реле электромагниттик муфта, номер 3 реле вентилятор конденсатора, реле электродвигатель вентилятор система охлаждения. Мындай айтканда ар бирине мүнөздөмө берет. Демек, мына 4-чү мисалы реле звуковой сигналы. Бул звуковой сигналдык экен. Айтор релени мына ошентип предохранитель турган жерде жайгашкан. Ар бир релеге мындай мүнөздөмө берилген. Google'га кирип, предохранитель схеманын ичинен реле тууралуу толук маалымат алсак болот. Туугандар, релени кантип текшеребиз? Реледе байкап турсаңар, мынакей 4 контакттын бул 2 контакт силовой контакт, ортодо спираль болуп турган бул электромагнит. Качан электромагнитке минус жана плюс берсеңиз, магнитке айланат дагы 2 контактты кошот. Сыртынан кошпойт, ичинен кошкондуктан силер плюс жана минус бергенде чикайт эткен мезгилде тестерди прозвонкага коесуңар дагы шупун 2 контактка тийгизгенде звук чыгарыш керек. 2 контакт бириккендей звук чыгарат. Эгер звук чыгарып аткан болсо, демек силердин релеңер иштеп атат. Эгер силер питание бергенде чикайт этип, бирок текшергенде эч кандай звук чыгарбай аткан болсо, анда силердин релеңердин именно контагы нагар басып, бири-бирине контакт бербей калган. Туугандар, реле боюнча бул системада биз реленин кантип текшеребиз? Реленин системасын кантип текшеребиз? Bir реле турган жерден, реленин ордунан суруп туруп, ошо реленин местасынан бардык токторду текшерип алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, сиз качан реленин 30 контагын контролка менен текшергенде, бул жактан эгер плюс келип аткан болсо, анда демек аккумулятордон чыгып, предохранительге кирип, предохранительге келгенге чейинки ток бардыгы бүтүн. Мындай айтканда предохранитель күйгөн эмес, сымышчы жүргөн эмес. Ал эми фараны жакканда кнопка бар. Ошол кнопканы жакканда эгер 86га минус келип аткан болсо, демек бул кнопка иштеп атат, жарактуу, массасы жүргөн эмес. Жана 85ке замокту ачканда деген через замок плюс келип аткан болсо, демек биздин толук иштеп атат. Группа контагыбыз толук иштеп атат. Ал эми 87 контакка текшергенибизде минус келип аткан болсо, эми 87ге минус каяктан келет? Мына бул жерде лампочканын бир жагы плюс келсе, ал эми минус корпуста турат. Качан реле жана элегенде өчүк мезгилде бул жактан берилген масса келет да спираль айланып 87 контакка минус келип турат. Качан реле кошкондо,
анан плюска айланат. Ошондуктан биз релени алып бул жерди текшергенде минус бар болсо, биз ал минустан эмнени билебиз? Масса бүтүн жана бул да спираль дагы бүтүн. Штекерлери бул жердеги штекери жакшы уланып турат. Ошол себептен 87 минус келип турат. Мына ушул релени алганыбызда реленин ордунан бардык бул системаны толук текшерүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бардык эле релелер ушундай эле текшерилет. Болгону релелер торпуштук болсо, кээ бирки реле мындай узун болушу мүмкүн. Бирок ушундай болсо дагы бул релелердин номерлери 30, 87 жана 86, 85 болот. Ушул номерлерине карап, кайсы силовой, кайсы управление экенин тауып, энен иштетсеңиздер болот. Дагы бир мындай биздин реле бар, аябай чоң болот, ал эми управлениясы 2 баковый кичинекей болот. Мына ушундай релелерди дагы 30, 87, бул 85, бул 86 бул саналып турганда. Ушул номерлерди жакшы жаттап ала турган болсок, биз релени алганда номерине карап, ошол номердин жардамы менен системаны толук текшерип алууга мүмкүнчүлүк болот. Туугандар, реленин жарактуу мөөнөтү канча? Негизи реле чыкканда эле электрондук буюм болгондуктан мунга определенный бир 10 жыл, 5 жыл деген жарактуу мөөнөт коюлбайт. Негизи эле башына ар түрдүү сакталат. Ошондуктан электрондук буюмдарга негизи эле эч кандай бир определенный год коюлбайт. Эгерде машина жакшы сакталган болсо, бир реле 10 жылга чейин жакшы иштеши мүмкүн. Андан дагы жакшы суу тийбей жакшы жүргөн болсо 20-30 жылга чейин иштей берет. Бирок ал дайыма контакт бири-бирине тийип ажырап тургандыктан эки жабылып ачылып аткан контакттын аралыгы нагар басат дагы, бул бири-бирине кошулса дагы ток өтпөй калышы мүмкүн. Мен машина көчөдө технически бузулуп калбаш үчүн, жакшы айдап, мындай айтканда керектүү мезгилде иштебей калбаш үчүн мен 5 жылда бир алмаштырганды совет берем. Себеби мен өзүмдүн 11 жылдык стажында көптөгөн ситуациялар болгон. 5 жылда бир эгер релени алмаштырып турса, машина эч кандай подвайт этпейт. Андан кийин эгер электрондук буюмдарга суу тийген болсо, ал релелерди ремонт кылыштын кереги жок. Таптакыр эле алмаштырып салган жакшы. Себеби реле дагы, предохранитель дагы арзан турат. Бир алмаштырып койсок, ошо менен маселе жоголот. Болбосо дайыма бир аз ным болгондо, бир аз мындай болгондо, суу тиймиш болгондо эле контакттар жакшы болбой калат. Жана реле сууну жактырбайт, бир аз суу тийген болсо реле иштебей кала берет. Туугандар, ошондуктан реленин өзүнү жакшы каралганына карап туруп, орточо 5 жыл десек болот. Жана ушул реле боюнча жумуштар аткарылганда канча убакыт жана канча акча болот деген бир кыскача суроо. Туугандар, ар бир жумуш ар кыл бааланат. Эгерде сиз бир эле мынакей фаранын системасы, ушу фаранын системасын эгерде менин фарам жанбай калды деп келген болсо, ошол фараны толук текшерип туруп, предохранитель кеттиби, релеси кеттиби, кнопка бузулдубу, лампочка бузулдубу, ар биринде ар кыл баа болот. Мисалы, лампочка күйгөн болсо, лампочка 300 сом, 500 сом, 1000 сом ар түрдүү алмашат. Гитара бузулган болсо, гитара дагы 1000 сом, 1500, 2000 ар түрдүү алмашат. Предохранитель күйгөн болсо, 300 сом, 500 сом, кандай кыйынчылыгына карап. Ал эми реленин өзү күйгөн болсо, реле 500 сом, 1000 сом тегерегинде алмашат. Ар бир нерсенин убактысы, сиздин кеткен акчасы сиздин кеткен убактыңызга байланыштуу болот. Ар бир адам өзүнүн убактысын менин 1 сааттык меңетим мынча сом деп баалайт дагы, ошо менен жумуш жасай берет. Ал эми бунун канчалык негизи деңгээлде, мисалы мына системаны оңдош үчүн канча убакыт кетет десе, туугандар, ал адамдын канчалык деңгээлде опыту көптүгүнө байланыштуу. Канчалык адам опыт көп топтогон сайын ошончалык системаны жакшы түшүнөт жана бат-баттан жасап баштайт. Ошондуктан туугандар, мунун бир эле чечими бар. Буну көп машыгыш керек, көп видео урокторду алыш керек. Ошо менен жакшы опыттар келет, жакшы бизге иштешке тактика, скилл келет. Ошо менен акырын иштеп кетербиз. Бардык маалыматтарды Google'дан алабыз туугандар. Google'да реле тууралуу, ар бир машина тууралуу схемалар бар. Ошолорду алып, машыгып, анан практически дагы тапшырабыз. Анықтан барыңарга келип, салам.